Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу бир тууганым, миң уккандан бир көргөн жакшы дейт. Кечээ убада бергенибиздей эле бүгүн намаз окууну, 2 рекат намаз окууну бир көрсөтүп берсек, оператор экөөбүздөн башка эч ким жок, ошого масканы уруксат берсе чечип эле коелу иншалла. Демек, намаз окуу өтө эле жеңил. Келиңиздер анда эмесе сөздү кыскарталы дагы намазды баштайлы. Эң алгач ниет кылабыз. Мисалы үчүн багымдат намазын, 2 рекат сүннөт намазын окумакка ниет кылдым деп, эркектердин намазы боюнча бутту алганда эң жакшысы аралыгы 4 эле болгон жакшы, эң чоңу 1 карыш болгон жакшы. Эгерде толугураак адамдар болсо, кененирээк өздөрүнө ылайык алса болот. Демек, эмне кылабыз? Алаканды жүзүмдү бурдум кыблага деп айткандан кийин, алаканды дагы жүзүбүздү дагы толугу менен кыблага каратышыбыз керек. Кулактын жумшагына тийгизип койсо болот. Тийгизбесе дагы намаз кабыл боло берет. Мустахаб сооптон Аллаху акбар. Мындай кылбайбыз, секирбейбиз. Эмне кылат экенбиз? Жөн эле кулагын жумшагына тийгизип койсо Аллаху акбар. Киндигибиздин эркектер киндиктин астына колду байлаганда мындай кылып туруп, үчөө үстүнө, экөө астына болуп кармаганы жакшы болот. Андан кийин эмне кылабыз? Сажда кыла турган жерди карайбыз. Субханакаллахумма ва бихамдика ва табарака исмука ва та'ала джаддука ва ла илаха гайрук. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, İhdina siratal mustaqim, siratal ladîne en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Dep, içimizden amin deymiz. İmamga uyusanız dağında içimizden amin deşimiz gerek. Andan keyin bismillahni aytpasdan эле zam sura, qo'shimcha sura deb qo'ydi. Misol uchun qisqa sura inna a'toynakel kawthar fasolli li robbika wanhar inna shani'aka huval abtar deb Allahu akbar. Endi qilamiz? Belni tuz olib, tizebizdi qarmab, endi bekem qarmash kerak. Burkut qarmaganday qarmaymiz. Allahu akbar. Endi ekan ko'zingiz бұл екі бұтымыздың ортасын қарайды, ұшын ортасыны. 3 жолы Субхана Роббиял Азим, Субхана Роббиял Азим, Субхана Роббиял Азим. Бұл ең азы. Ортачасы 5 жол, толуғы 7 жол. Имамшылыққа шыққанда милдетті түрде 3 еле жол айтасыз. Демек, үшінтіп Субхана Роббиял Азим деп бүткенден кейін 3 жолы. Семиаллаху лиман хамида. Жалғыз оқсаңыз, Samiyallahu liman hamda Rabbana lakal hamd da aytasiz. İmamga uyusanız anda imam Samiyallahu liman hamda deysiz, siz Rabbana lakal hamd aytasiz. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Birinci iki tize düşüp, iki tize tiyiş gerek. Andan keyin iki alaqanınız, iki kolunuzun alaqanı, endi andan keyin çek murun tiyet, andan keyin çekeniz tiyiş gerek. Allahu akbar. Alaqanдар жабып кош керек саждаға барганда. Аралыктарын караңыз, аралыгы саныңыз менен ичиңизден аралык алысыраак болгон жакшы. 90 градус болуш керек, белиңиз менен 90 градуска болуш керек. Анан бул жакта тийбеш керек. Аллаху акбар. Субхана Роббил а'ла. 3 жолу айтасыз, 5 жолу орточо, 7 жол толугураак. Аллаху акбар. Bu жақында ашып кетпегендей болсын. Allahu akbar. Subhan Rabbil a'la, Subhan Rabbil a'la, Subhan Rabbil a'la. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Fatiha'nı okup bitip amin deysiz. Andan keyin Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر Attahiyat okuysunuz. Attahiyat qarаңыз қолыңыз манжалары эмне атайын жумуп албайсыз, атайын ача албайсыз, өз абалында арпалар таштап койгондо эмне жайылып кетпегендей, чачылып кетпегендей абалда өз абалында эле калтырасыз. Жүрөккө караш керек деген андай Ханафи мазхабта жок. Жүрөккө карап окуйт деген жок. Эмдекен эки бутуңуздун ортосу, эки колуңуздун ортосуна эле карайсыз. Attahiyatты окуйсуз. Эгер attahiyatты билбесеңиз, салаватты билбесеңиз, анда attahiyаттын көлөмүнчө эле туруп койсоңуз болот. Унчукпай отуруп, эгер билсеңиз окуңуз, attahiyatты окуп, андай салаватты окуп, салам бересиз. Салам бергенде караңыз. Салам бергенде ассалам деп бул жака колуңуздун учунан ассаламу алейкум ва рахмат бул жакты карайсыз. Ийинди караш керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Кайра ортого кел. Уну менен кетесиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бул жакты карайсыз. Антайын 3 жол астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Аллахумма антас-салам ва минкас-салам. Табаракта я зал жалали вал икрам. Деп намазыңыз бүтөт. Эми отурганды байкап коюңуз. Отурганда караңыз. Отурганда эмне кылышыбыз керек? Отурганда сол бутубузду төшөйбүз, кылла каратып туруп, анан оң бутубузду тигинен каратабыз, бармактардын учтарын тик. Attahiyatка отурганда ушундай. Аяз затынкы башкачараак болот. Булардын айырмалары бар. Мына ушундай урматтуу бир тууганым, кыскача намаз. Эгерде негизи кээ бир адамдарга эмне кылышыбыз керек биз? Намазды жеңилдет. Намаз оку деп буйрубастан намаз окуганды үйрөтүп коюш керек. Жеңилирээк кылып, жеңил кылып үйрөтүп коелу. Мисал үчүн бир адам Фатиханы эле билет, башка эчтеке сананы билбейт, Аттахия, салават, замсур эчтекени билбейт. Анда Аллаху акбар десинде Фатиханы окусун. Замсура билбейби? Кайра эле Фатиханы окуп койсун, замсура кошумча кылып. Руку сажда кылат. Андай кайра турат, Фатиханда 2 жолу окуйт, кайра руку кылат, саждага барат, отурат. Аттахия, салават эчтеке билбейт. Жөн эле бир 30 секунд, 45 секунддай отуруп койсун дагы, Аттахияттын көлөмүнчө отуруп койсун дагы. Ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах. Болду, бүттү. Мына ушундай жеңилдиктерди биз үйрөтүп көрсөтүп койсок жакшы болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.